Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, кыргыз коомчулугунда ушундай бир өтө жардамга муктаж болгон үйлөрдү камтып, иштерди жүргүзүп келебиз. Мына ушундай биздин көтөргөн демилгелерибизге дем күч берип, туш тараптан колдоого алып, мусулмандык бийик сапат менен, ушундай бир бийик адамгерчилик менен ушу четте жүрүп, мекенибизде жүрүп, кол сунган мекендештин ынтымак, биримдигибиз менен канчалаган үй жайсыз жүргөн мекендештер үйлүү болуп турат. Мына ушул турган үй Талас областынын Кара Суу айылында салынып аткан биздин ушул үйгө мына ушул ар бир кирпич кошкон салымдан тамчылап келип чогулган акчадан мына канчалаган кирпичтер келип коюлган. Ушул мен ойлойм, ар бир үйгө бирден кирпич болсо дагы бир себепкер болуп калсак, эсебинде Кудайдын алдында бир соопко илешип калсак деген эле ниет. Буну Кудайдын баардык нерсе буйругу менен. Бирок бүгүн бизде бар мүмкүнчүлүк эртең жок болуп калышы мүмкүн, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн бизде бүгүн болуп турган мүмкүнчүлүктү туура пайдаланганды билсек деген чакырык кылат элек. Ушундай нерсеге кайдыгер карабай, мынакей сиздерден аманаттар келип атат, бирок аманатка кыянат кылуудан алыспыз. Аманаттарга ушундай дарекке жеткен үчүн мынакей бүгүнкү күндө иш жүрүп, ичине болсо дагы көтөрүлүп, улам чакырык кылып атабыз. Болгону бизден кетип аткан кемчилик жетише албай атабыз. Жетише албай атабыз, улам туш тарапка чуркап жетише албай калып атабыз. Бизден ушул кемчиликтер бар. Ушул Кудай буйруса, мындай нерседе кайдыгер карабай, ынтымагыбыз күндөн күнгө күч алып, көбүрөөк салым кылып, мына Кудай буйруса жакынкы күндөрү Ош областында салынган үй бүтүп калды. Бүгүнкү күндө канча мына азыр Бишкек шаарында деги эле салынып аткан үйлөр 5-6 үй салынып атат азыр. Ушулар да бүтүп калса, Кудай буйруса, ушул үйгө өздөрү кирип калса, муну ушул үйдүн ичинде биздин 5 мекендешибиз жашайт ичинде, сүйүнүп, үй бүлөсү менен. Ушул үй бүлөлөрдүн үйлүү болушуна 100 сомдон чогулсак дагы пайдабыз тийип калат. Ошон үчүн мындай нерседен баягы сын пикирден алыс болуп, бир кол сунууга жакын болуп, Кудай алдында сооп табып калууга шашылат. Бизде бүгүнкү күндө бул дүйнөгө адамзатты жараткан Заттын буйругу менен мына ушул жашоо аламында жашап жатабыз. Бирок бул бир келген жалганда кимдир бирөөлөргө кандайдыр бир тагдырларды берип, Кудайдын буйругу менен, Кудайдын сыноосу менен биз сыноо майданындабыз. Бүгүн биз сыноо майданындабыз. Бирок кандай сыноолор келип атат, кимдин башына, кимдерге кандай тагдырды жасап атат, жараткандын буйругу менен экен. Мына азыр биз турган ушул биздин кичинекей мекендешибиз мынакей ушул жараткандын буйругу менен эми ушул үй бүлө дагы үй жайы жок, кыйналып, ушундай кыйынчылык акыбалда. Ушул мекендешибиздин атасы дагы биринчи топтогу майып атасы дагы. Анан эми бир үй бүлөдөгү мындай оор шартты жапа тырмак бир биримдигибиз менен, ынтымагыбыз менен, кичипейилдигибиз менен бүгүн бир жакшылык кылып, мына ушул үй бүлөнүн үйлүү болушуна себеп болуп калсак, Кудайдын алдында жүзүбүз жарык болот деген ойдобуз. Буга мен бүткүл кыргыз мекендешти чакырык кылам. Биз бөлүнүп жарылуудан алыспыз. Биз кыргыздын уулдарыбыз, биз мусулман, пайгамбарыбыздын үммөтүбүз, жараткандын кулубуз деген бекем бир ниетте жашап өмүр сүрүп келатабыз. Кудайга шүгүр, бизди мусулман кылып жаратып койгондугуна жана бизди кыргыз кылып, намыс менен бир кыргыз кылып жараткандыгына чексиз шүгүрлөр болсун. Бирок мындай акыбалда Аллах Таала бизди жаратат экен дүйнөгө. Бирок силерге бизди бир үлгү катарында, мына бирибизге бирибизди көрүп үлгү катарында жаратат экен. Эми бул нерседен биз үлгү алышыбыз керек. Бул нерседен келип ушул өзүбүзгө салыштырмалуу караш керек. Бул үй бүлөнүн акыбалын өзүбүзгө салыштырмалуу караш керекпиз деп ойлойм. Өзүбүзгө салыштырсак биз түшүнүп алабыз. Ошон үчүн кайдыгер болбостон мына ушул үй дагы кыш түшүп кете электе, ушул үй бүлөнү дагы үйлүү кылып, үстүн жаап, жаштан киргизип коюшка мен чакырык кылам. Келиңиздер. Ар кимибиз өзүбүз үчүн кол сунуп, ушул үй бүлөгө бир салым кылып, үйлүү болушуна себепкер болуп калайлы. Ошондой болуп калууга шашылайлы, Кудай буйруса. Биздин күчүбүз ынтымак биримдикте. Сооп табуу сапарыбыз мындай байсалдуу болсун. Сооп табуу сапарында бирге болойлу. Муну кылсак, кылбасак дагы, бир жакшылык кылсак да, мына белгиге биз зыярат кылбасак дагы, бул өмүр өтүп атат, кетип атат. Кечеги күн өттү, бүгүнкү күн деле өтөт, Кудай насип кылса. Эртеңки күн Кудай буйруса келет, жетербиз. Балким эртеңки күнгө жетпейбиз, канчалыбыз.
Ошон үчүн жөн гана чакырыгыбыз намустуу кыргыздын жигити катары. Кел мекендеш, кол сунайлы, жакшылык